Саламатсыздарбы? Көп эле адамдардын иши жүрүшпөйт да. Акылдуу деле десең акылдуу, тажрыйбасы бар десең деле тажрыйбасы бар. Бирок канчалык аракет кылбаса деле иши жүрүшпөй жатат. Мына бүгүн эле сурады. Дагы бир досум бар, өтө акылдуу, аракетчил, бирок жасаса эле болбойт. Кайра эле тигил акчасын жок кылат же болбосо кредит алып, кредитти жок кылат. Иши кылып иши болуп келатып эле болбой атат деп атат да. Мен айттым, негизи эле ушул эки сапат болсо адамдын иши жүрүшпөйт экен да. Биринчиси билим менен тажрыйба жетишпейт. Анткени сен туура да ойлошуң мүмкүн, бирок ал на самом деле болбойт да. Мисалы үчүн бизнестин же кыла турган иштин основасы бар да. Аны эме деп коет, негиздери бар да. То есть ал от поколения в поколение азыр мына интернет деле бар, иши кылып канча адам уже ал каталарды кетирип көргөн. Анан бул катаны кетирбеш үчүн мындай кылыш керек экен деп бүт эле жазылган. Аны билим алып окуп койсо, ошол сабатсыздыкты жоюп, иш кылып атканда мындай кылбаш керек, бул туура эмес, кой мындай кылайын деп уже акылын кошуп, ойлонуп туруп анан иш жасайт да. Билим, тажрыйба. То есть көп нерсени айтып атпайбы, там, ой, сен 2-3 жолу банкрот болушуң керек эми. Элестетиңиз, кээ бир адамдар бар, анын колунда бар да, туугандары жардам берет, достору жардам берет, же өзү колунда бар адам. Ал 2-3 жолу банкрот болсо болот. Кээ бир адамдар жок да андай акчасычы. То есть ал банкрот болууга жол болбойт агачы. То есть ал бир действительно банкрот болсо, анда такыр эле кулайт, ошо ойдон тура албай калат. Балким ал акчаны карызга алып бизнес кылып атат, же болбосо кредитке алып бизнес кылып атат. Ошон үчүн сен сөзсүз түрдө тажрыйбаң бай болуш керек деген ал деле туура эмес да. Эгерде элестетиңиз, эч нерсеңиз жок болуптур, 2-3 жолу банкрот болсоңуз, анда уже бутка туруш өтө эле кыйын болот. Скорее всего, өтө эле мындай жаман болуп кетет да. Вот ошон үчүн тажрыйбаңыз жетишпесе, анда билимди тереңирээк алыш керек да. Ошон үчүн айтып атпайбызбы, билим ал канча биздин деле макал лакаптар бар. Кадимкидей ошол билим бул жарык деп атат да. Ошо караңгыны жарык кылган бул билим деп атат. Экинчиден, балким билимдүү, тажрыйбалуу, бирок баары бир иши жүрүшпөй атса, анда бул адам текебер же болбосо башка бирөөлөрдү сындай берет да. То есть канчалык сиз башка бирөөнү сындай берсеңиз, ошончолук сиз ал адамдардын күнөөсүн алат экенсиз да, кармасын алат экенсиз. Тетигил мындай экен десеңиз, вот бир топ өтпөй эле сиз да ошондой болуп каласыз. Бул моундай машина минип алыптыр, ушундай да машина минмек беле. Же өзүңүздүн машинаңыз жок болуп калат, же өзүңүз дагы арзан машинага отуруп каласыз да. Же болбосо, бул моундай болуп калыптыр десеңиз, дал өзүңүз дагы ошол абалга түшүп каласыз. Ошон үчүн эч качан эч кимди сындабаңыз. Бул бир. Экинчиден, текебер болбоңуз да. То есть эгерде сиз ийгиликке жетем десеңиз, эч качан өзүңүздү башкалардан бийик койбоңуз. Текебер болбоңуз. Канчалык кичипейилдүү, адамгерчилик, мындай жөнөкөй болсоңуз, ошончолук ишиңиз жүрүшөт. Мына ушул эки сапат жөнүндө айта кеттим. Биринчиден, билим, тажрыйбаны бекемдеш керек. Экинчиден, текеберчилик, анан башканы сындаганды токтотуш керек. Ал болбойт. Мен негизи эле мына 15 жылдан ашык билим, тажрыйба чогултуп, ушул адамдар менен бөлүшүп атып, уникалдуу 5 айлык окуу курсун түзүп алдым да. Көп адамга айтам да, мына андан көрө сен кийинки жашооңду ушул балким 50 жыл жашайсың, балким 40 жыл жашайсың. Мындай кенен, мындай көз карашың кеңейип, мындай мүмкүнчүлүктү көрүп, жеңил жашагың келсе, анда ушул 5 айлык курсту окуп ал дейм да. Анан баягыда бирөө консультация алып атат, мен жашоомду оңдошум керек деп атат да. Хорошо, анда бул 5 айлык курсту оку десем, мен анча убакыт коротуп окуй албайм, анча убакыт жок дейт да. То есть көп адамдар мындай асмандан түшүп калса дейт экен да. Эмнеге 5 ай, анткени бул узак дагы эмес, там университетте 4 курста, кыска да эмес да, анткени 1-2 айдын ичинде же 10 күндүн 2 жуманын ичинде өзгөрүлүп кетиш өтө оор экен. Ошон үчүн уникалдуу 5 айлык программа түздүм дагы, анын ичине 50 сабак кирет да. Ошол 50 сабак тандалып, именно ушулар
жаңа адамдын жашоосун өзгөртөт деген саналып отуруп ушинтип фильтрден өтүп атып 50 сабак сапаттуу онлайн форматта жазып даярдагам. Ошол курсту окугандар атайын жабык ссылка менен окуйт. Ар бир сабактын аягында суроолор бар. Сиздер кайталап көрүп кааласаңыз 10 жолу 20 жолу кайталап көрүп, ар бир сабакты конспекттеп чыгасыз да. Атайын блокнот ачып алып, ошол 50 сабактын баарын конспект кылып жазып чыгасыз. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиз ал суроолорго жазуу түрүндө жооп жазып, мага жөнөтөсүз, мен текшерип кайтарым байланыш берем. Андан сырткары бир айда бир жолу келип консультация алып кетсеңиз болот. Оффлайн жолугууга келсеңиз болот да. Ага да белет кылып, мына өзүмдүн жазган 5 китепти сиздерге ушул кагаз түрүндө 5 китепти белекке берилет да. Ушул китептер берилет, 50 сабактын аягына чейин чыгып окусаңыздар, курстун аягында сертификат дагы берилет. Мен ойлойм, бул өмүрлүк университет да. Тигил университеттен айтпаган, мектептен айтпаган, жашоого болгон эң керектүү сабактарды ушул 5 айлык онлайн курстан ала аласыздар. Анда эмесе келиңиз, мен жашоом оңолсун, мен окуйм десеңиздер, анда ушул 5 айлык курска куш келиңиздер, окуңуздар, жашооңуздар кадимкидей жеңилдейт, көз карашыңыз кеңейет, мурун көрбөй жүргөн мүмкүнчүлүктөрдү көрө баштайсыз. Ага жете алам, моундай максат койдум, бул максатка жете алам деген дагы өзүңүзгө болгон ишеним пайда болот. Анда эмесе ушул WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар, бүт маалыматты алыңыздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Бул видео пайдалуу болсо лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин.